Агардыбы аппак таңым кайрадан кереметко гүл жыттанган айланам. Шүгүр кылам насип эткен Аллага, көрсөттүгө аппак таңды жайнаган демекчи. Кутмандуу таңыңыздар менен сиздер менен кайрадан көгүлтүр экранда дегели аруу таңдамандап жаткандыгыбызга өтө кубанычтабыз. Сиздер менен кайрадан 7 каналда таң сыра берүүсү өз ишин баштамакчы. Сиздер менен биргеликте 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен Махабат Талантбек болмокчумун. Келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер, себеби дегенде ар бир күнүбүздү, ар бир таңыбызды өзүбүзгө пайдалуу маалыматтар менен, кызыктуу кеңештер менен жана ошондой эле бир жакшы маанай менен баштасак, күнүбүздүн аягына чейин ошондой деңгээлде уланат эмеспи? Андыктан ар бир таңыбызды дегеле өзүбүзгө пайдалуу болгон нерселер менен баштайлы. Жана ошондой эле бүгүн иш күндөрүбүздүн эң алгачкы күнү, андыктан иш күндөрүбүздүн эң алгачкы күнүн жаңы күч, жаңы дем менен баштап жаткан учурубуз. Андыктан дагы бир ирет баарыңыздарды кутмандуу таңыңыздар менен демекчибиз. Эгерде кимде-ким жаңыдан уйкудан туруп же болбосо баягы жумушка узап жаткан болсоңуз, айтор үй бүлөңүздөгү жакын инсандарыңызга жакшы сөзүңүздү арнаганды да унутпаңыз, себеби дегенде жакшы сөз жан аракет дейт эмеспи? Андыктан ар бир таңыбызга, жакын инсандарыбызга жакшы сөзүбүздү арнаганды унутпайлы. Мына ушундай ар бир таңыбызда эле дегеле ар бир эфирибизде сиздерге кызыктуу маалыматтар менен, өзгөчө маектер менен сиздерге бир жакшы маалыматтарды тартуулаганга аракет кылат эмессизби? Бүгүн дагы дегеле таң эрте куттуу студиябызга өзгөчө бир коногубуз келип, биз менен биргеликте бир жакшы маегин улантып, сиздерге кызыктуу бир маалыматтарды тартуулаганы турат. Андыктан баарыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Ким деп турган болсоңуздар, азыркы учурда дегеле бардык жеңелерибизди, айымдарды демекчибиз, экранга жакыныраак чакырабыз, себеби айымдарга көбүрөөк бир пайдасы тийип калат. Андыктан баарыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Ким деп турган болсоңуздар, азыркы учурда замандын талабына жараша бардык биздин кандай кааласак дагы дегеле бардык шарттар түзүлгөн эмеспи? Ошол шарттардын ичинен сөзсүз түрдө өзүбүздүн умуркайларыбызга, жаш наристе бөбөктөрүбүзгө пайдалуу жана ошондой эле ден соолугуна бир зыянын тийгизбеген каражаттарды колдонобуз. Анда эмесе дегеле азыркы учурда подгузниктерди, мынакей биздин экраныбыздын алдында турган подгузниктерди кайсыл жактан алам же болбосо кандай түрүн тандасам деп турган болсоңуз, анда экранга жакыныраак келиңиздер. Азыркы учурда көптөгөн түрлөрү бар, бирок ошонун ичинен бизге бүгүнкү биздин куттуу студиябызга келип калган Mini Vini компаниясынын партнеру Тургунбекова Гүлүзайым келип отурат. Саламатсызбы Гүлүзайым? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Кош келдик, рахмат. Жакшы келип алдык. Маанайыңыз кандай? Жакшы, сонун. Эң сонун. Келиңиз, эң алгач эле элибиз менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Кош келипсиз. Анан дегеле биздин эфир, таңкы эфир болгондуктан ар бир келген коногубузга бул суроону бербей койбойбуз сөзсүз түрдө. Дегеле бүгүнкү таң сиз үчүн кандай башталды? Дегеле эрте туруу бир аз кыйынчылык жараткан жокпу? Жок, мен күндө эле эрте турам негизи. Канчада турасыз? Көбүнчөсү негизи бир 6-га чейин турганга аракет кылам. 6-га чейин турганга аракет кыласыз. Мага кыйынчылык деле жараткан жок. Эң сонун. Демек, баягы уйкучулардын катарын толуктабайм дейт экенсиз. Жок. Эң сонун. Келиңиз, анда сөз башынан болсун, эң алгач өзүңүз жөнүндө маалымат берип өтсөңүз. Мен өзүм жөнүндө кыскача тааныштырып кетсем, атым Гүлизам. Азыркы учурда 30 жаштамын. Бир кыздын энесимин. Негизи өзү кесибим боюнча бухгалтермен, бирок өзүмдүн кесибим боюнча мамлекеттик кызматта иштеп, 5 жыл иштегем. Азыркы учурда ушул Mini Vini компаниясынын партнеру болуп эмгектенип келем да. Эң сонун. Анан азыркы учурда Mini Vini компаниясынын партнеру экенсиз. Дегеле канча убакыт болду? Бул компания өзү негизи ачылганына 6 ай болду. Ошо компанияга кандай Кыргызстанга келип, ошо ачылгандан баштап, ошол күндөн баштап иштеп келем да. Эмне себептен бул компанияны тандап алдыңыз? Эмне себептен башка компанияларды эмес, бул компанияны тандап алдыңыз? Бул компанияны тандап алганын себеби, эми негизи эмне жумуш кылсак деле, эмне жумуш баштасак деле, биринчи ошол жумушту изилдеп, талдап көрөбүз да. Анан кийин мен буга чейин мамлекеттик кызматта иштегем деп айтып кеттим, ошол жакта иштегем. Ал жактан эми айлыктан айлыкка иштейбиз. Андан кийин мен ошол жакта иштеп, мен кошо иши соода тармагында да иштечимин да. Ар кандай кийимдерди алып келип сатчымын, косметика сатчымын. Анан ошолордун баарын соода тармагында ар кайсы жактан иштеп көрүп, кичине опыт алып көрүп, анан кийин подгузник эң жакшы бизнес экенин билип, ушул жакка келдим да. Себеби подгузник деген бул аябай ходовой товар. Биздин азыркы учурда бул одноразовый товар болгондуктан буну колдонуп эле ыргытылып таштайт да. Бул жакта товар оборот аябай көп болот да. Аябай өтүмдүү товар, сурогу жок, жыл бою доход алып келүүчү бизнес да. Ошон үчүн мен ушул
Minivini компаниясын тандап келгем. Анан деги эле башка компаниялардан кандай өзгөчөлүгү бар? Башка компаниялардан өзгөчөлүгү бул биринчи эле биздин товардын сапатын айтсам болот. Сапаты аябагандай жакшы. Биз бул компанияга келгенге чейин мен деле өзүмдүн балама башка подгузниктерди колдонуп келгем да. Мен деле билбей эле колдонуп турмун. Андан кийин бул жака келгенден кийин мен тест кылып, полный ар биринин составын көрдүк, ар бирин тестировать этип көрүп, андан кийин иштеп калдым да бул компаниядачы. Бул компаниянын башкалардан эң биринчи эле өзгөчөлүгү бул товардын аябай сапатында. Андан кийин биздин партнерлорго түзүп берген шарттында да, аябай бизге жакшы шартты түзүп берген да компания. Ошон үчүн ошол компанияны тандагам да. Эң сонун бизде кыскача жарнамалык тунугу бар экен, андан соң маегибизди алга карай уламакчыбыз. Мына ушундай кыскача жарнамалык тунугудан кийин эфирибизди алга уламакчыбыз. Келиңиздер, экранга жакыныраак келиңиздер. Себеби дегенде өзгөчө коногубуз менен өзгөчө маегибиз уланып жаткан учуру суроолорубузду улантсак, анан жогоруда сапаты боюнча деги эле башка компаниялардан айырмасы тууралуу айтып калдыңыз. Анан деги эле келиңиз сапаты боюнча сүйлөшөлүчү. Бул подгузниктен тышкары бул жакта салфеткалар дагы бар экени кененирээк айтып берсеңиз. Сапат боюнча айтып кетсем, биздин башка подгузниктерден эң биринчи эле өзгөчөлүгү бул биздин сапатында биздин жанагы бели да, талиясы аябай воздушный болот. Бул башка бизде японский технология менен жасалат да. Мындай технология менен башка подгузниктерде жок да, биздин негизи Кыргызстан боюнча жок. Ошонун бели аябай жумшак болгондуктан балага кийгизгенде баланын денесинде мындай өтүп кетпейт да, кызарбайт. Обычно кийгизип чечип атканда баланын денеси кызарып калат, ошо ийизи түшүп калат да, чечип атканда. Биздики аябай жумшак болгондуктан эң биринчи эле өзгөчөлүгү ошол жумшак болгондуктан ал денесине өтүп кетпейт. Андан кийин бунун составында, биздикинин составында вата жок. Обычно көп эле подгузниктердин ичинде составында вата болот да. Вата деген кандай, бул суунун өзүнө жакшы сиңирет, бирок аны сыксак кайра суу чыгат да. Биздикинде вата болбогондуктан ал өзүнө сууну канчалык болсо да сиңирип алат, бирок кайра сыртына чыгарбайт. Канчалык бала көбүрөөк колдонуп, көбүрөөк кийсе дагы кайра сыртына чыкпай, кургак жүрөт да. Биздикинин составы только микрофибра, андан кийин саап деп коет. Бул саап мындай жалпак тил менен айтканда майда мындай кристалликтер болот да, атайын сууну өзүнө сорот, кайра сыртка чыгарбайт. Канчалык суу көп болсо дагы сыртка чыгарбайт да суунучу. Эң негизги өзгөчөлүктөрү ошолор да. Андан кийин биздикине эч кандай химикат кошулбайт. Андан кийин кыз эркек деп да негизи бөлүнөт подгузниктер. Биздики антип бөлүнбөйт да, универсальный болуп кетирет. Кыздарга дагы, балдарга дагы ушу бир эле подгузникти алып колдоно берсе болот. Ал эми салфеткалар боюнча айтып кетсеңиз. Салфеткалар боюнча айта кетсем, биздикинин салфеткаларда составында эч кандай спирт жок. Жыты жок, эч кандай жыты жок. Материалы аябай плотный, калың да. Мындай кичинекей салфеткасы, могу карманный деп коебуз муну. Ушул кичинекейди алсак деле бул көпкө жетет да. Анткени обычный башка бир салфеткаларды ала турган болсок, бир эле салфетканы биз бир нерсени сүртүш үчүн 2-3 алып колдонобуз да. Биздики аябай калың, еще плотный болгондуктан бирөө менен эле алып колдоносуң, аябай үнөмдүү болот. Бунун кичинекей балдар жаңы төрөлгөн алдейлерге да колдонсок болот. Алдейлердин даже соскаларын жана негизи сүртпөйбүз го башка нерсе менен. Ошолорду да сүртсө болот да, эч кандай зыяны жок. Демек мунун жыты дагы жок экен. Жыты жок. Эмеси составында спирт жок да кичинекей балдарга. Чындыгында салфеткалары өтө жакшы экен. Биз көрүп турабыз, мынакей жыты жок, чындыгында Гүлиза айым айтып өткөндөй сапаты бар экен. Андыктан барыңыздар, эгер кайсыны колдонууну билбей турган болсоңуз, ушул Minivini ушул компаниянын подгузниктерин жана ошондой эле салфеткаларын сиздерге сунуштайбыз. Ал эми бул кайсыл жактан келет? Биздин компания, бул компания негизи бул казакстанский бренд, Казакстандан келген компания. Бирок биздин подгузниктер составын баары, материалын баары японский да. Японский материалдар алынып келип, анан завод Кытайда. Бизде эми подгузник чыгарган бизде завод жок да. Ошондуктан бизде бүт эле жакшы брендтердин баары, даже iPhone дагы бизде Кытайдан чыгат го. Ошондой эле биздин завод да Кытайда, бирок материалдардын баары японский да. Ошондо Кыргызстанга келгенде канча убакыт болду? Кыргызстанга келгенине бизде официальный ачылышы
1 июнь күнү болгон, 2 июнь күндөн баштап уже иштеп баштаганда, ошондон бери иштеп келатабыз ушул. Анан азыркы учурда деги эле региондорго кандай болуп жатат, бардык жака жеткирип берүү кандай болуп жатат, ошол тууралуу да айтып берсеңиз. Ооба, бул биздин компанияга бардык жактан иштесе болот. Кыргызстандын бардык жагында иштесе болот. Биз бул жактан складыбыз негизи Бишкекте, офистагы складта Бишкекте. Бир күн мурун биз заявка беребиз, заказ берип, заявка берип, акчабызды төлөп, эртеси күнү складтан алып, анан кийин региондорго өзүбүз салабыз. Бишкектеги партнерлор региондорго ким кайсыл жакка десе, ошол жакка салып жиберебиз да. Бизге не только Кыргызстанга эле эмес, Россияга чейин алышып атат. Мен өзүм да партнерлорум бар Россиядан. Россияга карголор аркылуу салабыз да. Ошол Россиядан да иштесе болот. Буюрса жакшы пландарыбыз бар, жазында Өзбекстанга келебиз. Өзбекстандагы партнерлордо иштесе болот эми. Анан Россияга дагы жеткирип берүү болот ошондо. Эгер сыр болбосо, жеткирип берүүнүн баасы канча болот? Россияга карго аркылуу кеткенден кийин килограммга кетет. Бир партнер негизи бизде 3 блок менен алат да, 18 пачка болот, 3 блокто. Ошол биз өткөндө салдык. Примерно Россияга чейин 1,5–2 миң сом болот. 1,5–2 миң сом. Ал эми Кыргызстан ичинде жеткирип берүү? Кыргызстан ичинде жеткирип берүү болсо, жашаган аймагына жараша болот. Бир 50 сомдон 300 сомго чейин болот блогуна. Бир блокто мисалы үчүн 6 пачка болот. Ошо бир чоң мындай мешок сыяктуу болот да. Ошонусу бир 50 сомдон, мисалы жакын жерлерге 50 сом, 100 сомдон болот. Алысыраак мисалы үчүн Баткен, Лейлек деген жактарга 300 сом болот. Эң сонун. Анан азыркы учурда чындыгында баягы үйдө отуруп, жаңы кош бойлуу болуп, же болбосо жаңы төрөттөн кийин үйдө отурган айымдарыбыз чындыгында жумуш менен баягы үйдө отуруп деле иштеген, азыр чындыгында жумуштар көп. Бирок ошолордун ичинен сиздердин партнер болуп, кантип сиздердин компанияга кирип иштесе болот? Биздин компаниянын шарты боюнча бул компанияга бардык айымдар иштей алат. Негизи студенттер да иштей алат, бизде эркектер дагы иштесе болот, айымдар да иштесе болот. Анан көбүнчөсү баса белгилеп айткым келет, бул декретте отурган айымдар иштесе болот да. Анткени декретте отурган айымдарды биздин эле мындай клиенттерибиз биздики кичинекей балдар да. Өзүнүн эле баласы, жанындагы баласы клиент да, өзүнө клиент болот. Ошон үчүн көбүнчөсү ошо декретте отурган айымдар иштесе болот. Ал үчүн компаниянын шарты боюнча 3 блок алыш керек. 3 блоктун ичинде 18 пачка болот. 3 блокто 3 каалаган 3 размерин тандап алат. Ошо 3 блокту алып, анан өзүнүн бизнесин баштай берсе болот. Андан кийин уже 1 блок, 2 блоктон алып, дальше мындай бизнесин кыла берет да. Ошо компаниянын шарты боюнча ошо 3 блок бизде 17.100 сом болот. Бунун оптом баасы 950 сомдон. Ошондо 18 пачкабыз 17.100 сом болот да. Бизде эми аябай деле анчалык көп акча салынбайт бизнес баштоо үчүнчү. Башка мисалы үчүн башка бизнестерге сала турган болсок, 17.100 сомго мындай чоң бизнести эле баштай албайсың да. Бизде кичине акча салып, бирок чоң акчаларды тапса болот. Ошондо мол пачкасы бул канча болот? Канча штук ичинде? Бул 2 размер. Бизде размерлер биринчи жаңы төрөлгөн балдардан 7 размерге чейин болот. Бул сиздин колуңузда турган 2 размер. Бунун ичинде 72 штук болот. Биздикинин баалары штуктары ар кандай размерине жараша болот. Болгону баалары бирдей эле болот. Оптом баасы баарыныкы эле бирдей болот, и сатыла турган баасы дагы бирдей эле болот да. Ошондо ушундайдан 3тү алса? Жок. Мындайдан бул бир пачкада, блок дегенде ушундайдан 6 болот. Түшүнүктүү. Ошондо бир блокто 6дан, 3 блокто ушундай пачкадан 18 болот да. 18 болот, Эң сонун. Анан деги эле шарттары кандай? Андан тышкары дагы кандайдыр бир өзгөчөлөнгөн шарттары барбы компаниянын? Бар. Бул жактан эң биринчи эле партнер болуп катталгандан кийин компаниядан аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр, жакшы колдоолор бар да. Эң биринчи эле колдоосу бул компания бизге колубузга ушундай жакшы качественный товар бергенден тышкары бизге сонун офис берген. Офиске каалаган убакта барып иштесек болот. Бишкекте мисалы үчүн иштегендер болсо, офиске каалаган убагында барып иштесе болот. Андан тышкары бизге компания өзү атайын заявкалар, заказдар түшүп тура турган группа ачып берген. Ошол группага бизге бардык жактан, региондордон, Бишкек ичинен заказдар түшүп турат. Ошондо компания бизге еще клиенттерди да таап берет да. Ошол заявкиден заказдарын алышып, клиенттерине жеткирип беришет.
Андан тышкары компаниянын еще жакшы жери бизге ушундай рекламаларды, блогерлер, ырчыларга рекламаларды берип, азыр ушу бардык телеканалдарда да кетип атат биздин рекламалар. Ошол реклама жагынан компания аябай бизди колдойт. Мисалы үчүн башка бир бизнес өзүбүз ача турган болсок, ал үчүн биз атайын съемка кылабыз, атайын или блогерлерге акча төлөп беребиз, ушинтип реклама кылдырабыз го. Бул жакта бүт даяр да, бардыгы даяр. Компания өзү рекламаларын кылып, бизге даяр только материалдарды эле берет. Биздин Telegram каналга доступ ачылат партнер болгондон кийин. Ошо Telegram каналдан даяр сүрөт, видео, тексттер менен баары бар. Ошолорду алып эле биз өзүбүздүн Instagram баракчаларыбызга колдонуп, TikTokко колдонуп, өзүбүздүн сатууларыбызды жасай берсек болот да. Анан компания андан тышкары дагы жакшы иштегендерди бул обязательно сөзсүз сыйлап турат. Бизде ай сайын еще компания атайын биздин директорлорубуз келип, негизи башка компаниялардын основательдеринин бир кээде бир сүрөтүн эле көрөбүз го. Биздики дайыма көрүп турабыз да. Анткени алар бат-баттан келишип, бизге атайын тренингтерди өтүп берип турат, атайын бизге обучающий жакшы саморазвитие боюнча окууларды өткөрүп берип турат. Ай сайын компаниянын директорлору келип, бизди жакшы бир кафелерге, жакшы бир жерлерге чакырып, өздөрү сыйлап, жакшы иштегендерди, жакшы электерин берип сыйлап турушат да. Эң сонун. Анан деги эле жогоруда айтып калдыңыз, баягы декретте отурган айымдар дагы иштесе болот депчи. Ошондо декретте отурган айымдар баягы азыр эми онлайн деген нерсе өнүккөн. Онлайн түрдө да иштесе болобу же бир гана офлайн түрдө иштеш керекпи барып? Бул жакта иштөөнүн жолдору бар негизи. Ар ким өзүнө кайсынысы ыңгайлуу болсо ошол түрү менен иштей берет да. Онлайнда иштесе болот, офлайнда иштесе болот да. Онлайн иштегенде биз азыр баарыбызда эле телефон бар. Ошо телефонду жөн эле карап убакыт өткөргөндөн көрө ошол телефонго эле ошо рекламаларды киргизип эле сатууну жасап, онлайн түрүндө иштесе болот да. Бизде еще команда менен да иштейбиз экинчи жолу. Биринчи жолу ошо мындай оптом алып розничный баада өзүнүн үстүнө акчасын кошуп сатып пайдасын көрөрсө болот. Экинчи түрү ошо онлайн жумуш команда менен иштесе болот да. Ушундай иштейм деген айымдар чыгат. Биз өзүбүздүн эле жаныбызда тааныштарыбыз чыгат. Ошондой тааныштарыбызды чакырып эле команда түзүп онлайн телефон менен иштесе болот да. Онлайн иштегенде жакшы, команда менен иштегенде жакшы, анткени командадан көбүрөөк киреше тапса болот. Команда менен иштегендин жакшы жери еще мындай командада бири-бирин аябай колдоо жакшы да. Өзүң жалгыз эле иштей бергенден көрө команда менен иштесең, командада бири-бирине опыт бөлүшөт, ким кандай сатуу жолун кылса жакшы иштеп атат, ким кантип сатса жакшы өтүп атат, ошо менен бөлүшүп, бири-бири менен үйрөнүшүп, командада аябай колдоо жакшы да. Ошон үчүн команда менен да иштесе болот. Анан бул жерде бардык айымдар иштей алат. Мен сатканды билбейм, сатып көргөн эмесмин деген айымдар келсе дагы биз өзүбүз үйрөтүп алабыз. Кантип сатыш керек, кандай жолдор иштейт, ошолордун баарын көргөзүп берип, өзүбүз билген опыттардан бөлүшүп, өзүбүз үйрөтүп алабыз да. Эң сонун баягы убакыт учкан куш дейт, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Баягы алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, кайрылууларыңыз болсун. Рахмат. Кыргыз элиме эмне каалайм? Келе жаткан ошо жаңы жыл келип калды, Кудай буйруса. Жаңы жылыбыз кут болсун, жаңы жылга аман эсен жетип, жаңы жылда жакшы тозуп алайлы. Кыргыз элиме эмне каалайм? Эң биринчи эле тынччылык каалайм. Тынччылык болсун, молчулук болсун, кыргыз элибиз аман болсун, кыргыз элимде ден соолук болсун бардыгына. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Өсүп өнүгөрүңүздөр, мамлекеттик деңгээлде, мындай дүйнөлүк деңгээлде болгон телеканалдарга телеканал болуп, ошондой жакшы ийгиликтер жарата бериңиздер. Бизди конок кылып чакырганыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык. Сизге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн ар дайым эле биздин наристелерибиздин баягы ден соолугуна кам көрүп, туура жакшы сапаттагы подгузниктерди тартуулап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик.